Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен 8 класстын алгебра предмети боюнча кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Стандарт бул англисчеден которгондо үлгү, эталон, модель деген сөздү түшүндүрөт экен. Окшош объекттердин, процесстердин дал келүүчүлүгүн салыштыруу. Бүгүн сабакта силер менен сандын стандарттык түрүн өтөбүз. Рационалдык сандар түшүнүктөрүнө кайрылат экенбиз. Сандын стандарттык түрү боюнча мисалдарды иштейбиз. Сандар же чоңдуктар катышына тиешелүү маселени чечүү үчүн аны эне тилден алгебра тилине которуу керек деп айткан экен Исаак Ньютон. Демек бүгүн силер менен азыр биз сандын стандарттык түрүнө көңүл буралы. Физикадан, биологиядан, география жана химия илимдеринен силер өтө чоң жана өтө кичинекей сандар менен таанышып жүрөсүңөр. Мисалы, цирковирустун оболочкасынын диаметри 0,17 миллиметрге, жердин көлөмү 1,83 миллиард километр куб деп. Ал эми суунун молекуласынын диаметри 0,3 миллиарддан 3 метр экендигин угуп жүрөсүңөр. Эми ушул өтө чоң жана өтө кичинекей сандар менен жазуу жана окуу өтө ыңгайсыз болот экен. Ошондуктан бул сандарды биз кандайдыр бир ыңгайлуу түргө алып келүү керек экен. Мисал үчүн, мынакей бул берилген сандарды биз А көбөйтүлгөн 10-дун n-чи даражасына түрүнө алып келүүгө аракет жасап көрсөк болот. Мисалы, 3 миллионду биз 3 көбөйтүлгөн 10-дун 6-чы даражасы деп жазсак болот экен. 0,10 миңден 2-ни 2 көбөйтүлгөн 10-дун -4-чү даражасында көбөйтүндү түрүнө алып келип жазсак болот экен. Мына ушундай түргө алып келүүнү биз сандын стандарттык түрүнө алып келүү деп айтсак болот. Биз жарыктын ылдамдыгын анда биз 3 көбөйтүлгөн 10-дун 8-чи даражасындагы метр секунда деп, цирковирустун катмарынын диаметрин 1,17 көбөйтүлгөн 10-дун -8-чи даражасындагы миллиметр деп, жердин көлөмүн 1,10 миңден 83 көбөйтүлгөн 10-дун 12-чи даражасында километр куб, суунун молекуласынын диаметрин болсо 3 көбөйтүлгөн 10-дун -10-чу даражасындагы метр деп жаздык. Альфа санынын стандарттык түрү деп А көбөйтүлгөн 10-дун n-чи даражасы мында 1 кичине же барабар А кичине 10-дон жана n бүтүн сан экен. N саны альфа санынын тартиби деп аталат. Биз азыр эгерде альфа санынын тартиби 3 болсо, анда бул сан 1000 кичине же барабар альфа кичине 10 миңден. Эгерде альфа санынын тартиби -2 болсо, анда альфа чоң же барабар 0,1-ден кичине 0,1-ден деп жазсак болот. Чоң оң тартип бул сан эң чоң сан экендигин көрсөтөт. Модулу боюнча чоң болгон терс тартип ал сандын эң кичине сан экендигин көрсөтүп турат экен. А көбөйтүлгөн 10-дун n-чи даражасы мында 1 кичине же барабар А кичине 10 жана n-ибиз бүтүн сан. Сандын стандарттык түрүнүн аныктамасы боюнча сандын бүтүнүндө үтүргө чейин бир гана цифра кармалышы мүмкүн. Калган цифралардын бардыгы үтүрдөн кийин оң жагында турушу керек. Демек биз азыр силер менен сандын стандарттык түргө келтирүү үчүн демек эң биринчиден биз сандын маани берүүчү цифраларын бөлүп алышыбыз керек экен. Ал эми сандын маани берүүчү цифралары деп анын башталышында турган нөлдөрдөн башка бардык цифралар аталат. Биринчи маани берүүчү бөлүгүнөн кийин үтүр келгендей кылып үтүрдү жылдырат экенбиз. Экинчи учурда алынган санды 10-дун n-чи даражасына көбөйтөбүз. Мында энди көбөйтүндү берилген баштапкы санга барабар болгудай кылып тандайбыз. Биз азыр силер менен төмөндөгүдөй мисалды карап көрөлү. Мисал үчүн
альфа барабар 5.430.000 деген санды стандарттык түргө келтирели. Эң биринчи биз сандын эмне маани берүүчү бөлүгүн бөлүп алышыбыз керек экен. Анда сандын маани берүүчү бөлүгү 5,43. 5,43 мынакей биз үтүргө чейин бир гана санды калтырдык. Демек муну көбөйтөбүз азыр 10-дун 6 даражасына. Демек биз берилген сандан альфа барабар 5.430.000 деген саныбыздан 6 бирдикке солду көздөй жылдык. Демек биз алынган саныбыз 5,43 көбөйтүлгөн 10-дун 6 даражасы болду. Жообу альфа барабар 5,43 көбөйтүлгөн 10-дун 6 даражасы. Кийинки санды карап көрөлү. Альфа барабар 0,203 деген санды биз азыр стандарттык түргө келтиребиз. А дегенде биз берилген сандын маани берүүчү бөлүгүн табат экенбиз. Маани берүүчү бөлүгү альфа барабар 2,3. Демек биз азыр үтүрдү 2 деген сандан кийин бурдук. Бул жерге чейин канча бирдикке жылдык, канча орунга жылдык. Демек санап көрсөк 4 орунга жылыппыз. Демек биз бул бөлөт экенбиз канчага 10-дун 4 даражасына. Бүтүн көрсөткүчтүү даражанын касиети боюнча 10-дун -4 даражасы болуп калат бөлгөндө 2,3 көбөйтүлгөн 10-дун 4 даражасынан 1 болуп калды. Демек биз азыр муну 2,3 көбөйтүлгөн 10-дун -4 даражасы деп жазсак болот экен. Дагы бир мисалды карап көрөлү. Берилген сандарды стандарттык түргө келтирели. 25.000 деген сандын квадратын табабыз. А дегенде 25.000 санынын квадраты бул барабар болот экен 625 миллион. Эми берилген санды биз маани берүүчү бөлүгүн табабыз. Анда маани берүүчү бөлүгү 6,25 көбөйтүлгөн 10-дун 8 даражасы деп жаздык. Эмне үчүн 10-дун 8 даражасы? Бир сандан кийин биз үтүр койдук, Демек биздики 8 бирдикке жылды солго. Демек биз көбөйтөт экенбиз ошо 8 бирдикти биз n-чи даражасынын катары көрүп 10-дун 8 даражасы деп жазат экенбиз. Экинчи мисалды карап көрөлү. 4000-дин -3 даражасын биз азыр стандарттык түргө келтиребиз. Демек 4000-дин -3 даражасын стандарттык түргө келтириш үчүн анын n-чи даражасы барабар анын -n-чи даражасынан 1 деген бүтүн көрсөткүчтүү даражанын касиетин пайдаланабыз дагы. Анда 4000-дин 3 даражасынан 1 деп жазып алабыз. Башкача айтканда биз терс көрсөткүчтүү даражадан натуралдык көрсөткүчтүү даражага өттүк, Эми 4000-дин 3 даражасы 64 миллиардтан 1 деген санга барабар болду. Бул саныбыз 0 квадриллиондон 15.625 деген санга барабар болду. Эми ушул берилген санды биз эмнеге келтирет экенбиз? Стандарттык түргө алып келебиз. Анда 1,10.000ден 5.625 бул сандын маани берүүчү бөлүгү. 1 бүтүндөн кийин үтүр койдук. Демек азыр көбөйтөбүз. Демек биз канча бирдикке жылдык 1 бүтүнгө чейин? 10-дун -11 даражасы. Демек үтүрүбүз 11 бирдикке 10го жылган учурду көрүп атабыз. Демек берилген саныбыз барабар болот экен 4000-ден -3 даражасы 1,10.000ден 5.625 көбөйтүлгөн 10-дун -11 даражасы деген маанини алат экенбиз. Эми төмөндөгүдөй мисалды карап көрөлү. X, Y көбөйтүндүсүнө барабар санын стандарттык түрдө жазгыла дейт. X барабар 1,15 көбөйтүлгөн 10-дун 12 даражасы. Y барабар 1,12 көбөйтүлгөн 10-дун -3 даражасы. Чыгаруу. Азыр X, Y'тин ордуна берилген маанилерин коебуз. Демек, маанилерин койгондон кийин, а дегенде сандын маани берүүчү бөлүктөрүн өзүнчө көбөйтүп алдык. 1,15ти 1,12ге көбөйтсөк, 1,8 деген санды алдык. Эми негиздери
бирдей болсо даража көрсөткүчү кошулат деген касиеттин негизинде 10-дун 12-нчи даражасынан 10-дун -3-чү даражасын кошобуз. Анда келип чыккан сан 1,8 көбөйтүлгөн 10-дун 9-чу даражасы болду. Жообу 1,8 көбөйтүлгөн 10-дун 9-чу даражасы. Силер менен азыр биз математикалык диктант жазып көрөлү. Берилген санды стандарттык түрдө жазгыла дейт. Бизге азыр төмөнкүдөй сандар берилип атат. Ушул берилген сандарды биз силер менен стандарттык түрдө жазып көрөлү. Сандарга көңүл бурсак, анда биринчи санды биз кандай маани берүүчү бөлүгүн жазып көрөбүз. Кана чогуу жазайлы. Маани берүүчү бөлүгү 2,148 болду. Демек, үтүрүбүз сол жака канча бирдикке жылды? 6 бирдикке жылгандыгы көрүнүп турат экен. Демек, көбөйтүлгөн 10-дун 6-чы даражасы болот экен. Экинчи саныбыздын маани берүүчү бөлүгү 3,75 көбөйтүлгөн 10-дун 8-чи даражасы. Үтүрдөн кийинки канча орун тургандыгын санасак, демек 8. Демек, бул 8-ди 10-дун 8-чи даражасы деп жазат экенбиз. 42,43. Демек, бир сандан кийин үтүр коебуз. 4,1243 көбөйтүлгөн 10-дун 1-чи даражасы. Башкача айтканда 4,1243-тү кайра эле 10го көбөйтсөк, биз 42,43 деген санды алат экенбиз. Кийинки санды карап көрөбүз. Демек, бул жерде терс көрсөткүчтүү даража чыга тургандыгы көрүнүп турат. 5,181 демек, көбөйтүлгөн 10-дун -3-чү даражасы. Канча бирдикке жылыптыр? 1, 2, 3 бирдикке жылгандыктан биз 10-дун -3-чү даражасы деп жаздык. 228 көбөйтүлгөн 10-дун 5-чи даражасы. 2,128 көбөйтүлгөн 10-дун 7-чи даражасы болду. Демек, биз 2 бирдикке солго жылдык, 2 бирдикке солго жылдык. 10-дун 5-чи даражасына дагы 2-ни кошсок, 10-дун 7-чи даражасы болуп стандарттык түрүн алдык. 0,9 көбөйтүлгөн 10-дун 5-чи даражасы. Демек, биз азыр маани берүүчү бөлүгүн эмне деп жазат экенбиз? 9 деп жазабыз, көбөйтүлгөн 10-дун 3-чү даражасы. Үтүрүбүз, мынакей 9-дан үтүрдү кайрыганда 9 бүтүнүбүз бизге эмне болду? 2 бирдикке жылды 10го, ошондуктан 5 деген сан даража көрсөткүчтөн биз 2-ни кемип салдык дагы 9 көбөйтүлгөн 10-дун 3-чү даражасы деп жаздык. Силер дагы өзүңөрдүкүн карап текшерсеңер болот экен. Эми бүгүнкү сабакты кайталайлы. Сандын стандарттык түрдө жазылышы деп альфа санынын төмөндөгүдөй жазылышын айтабыз. А көбөйтүлгөн 10-дун n-чи даражасы мында 1 кичине же барабар a кичине 10-дон жана n бүтүн сан экен. N бул альфа санынын тартиби болуп эсептелет. Санды стандарттык түргө келтирүү үчүн биринчи маани берүүчү бөлүгүнөн кийин үтүр келгендей кылып үтүрдү жылдырабыз. Алынган санды 10-дун n-чи даражасына көбөйтөбүз. Мында энди көбөйтүндү берилген санга барабар болгудай кылып тандайт экенбиз. Эми силер менен рационалдык сандар деген түшүнүктү карап өтөлү. Бизге кайталап өтсөк, кандай сандарды билебиз? 1, 2, 3 деген сандар натуралдык сандар экендигин билебиз силер менен. Натуралдык сандар бизде эмне деп пайдаланчу эле? Демек, бул буюмдарды саноодо колдонуу үчүн пайда болгон сандар экен. Натуралдык сандарды аныктоонун 2 түрү бар дейт. Буюмдарды номерлөөдө 1-чи, 2-чи, 3-чү деп. Андан кийин буюмдардын санын аныктоодо колдонот экенбиз. 1, 2, 3, 4 деген сыяктуу. Эми натуралдык сандардын көптүгүн биз силер менен n деген тамга менен белгилейт экенбиз. Мынакей кандайдыр бир буюмдарды саноодо пайда болгон деп айтып жатабыз, натуралдык сандарды. Натуралдык сандар латындын naturalis сөзүнүн баштамгасы менен белгиленген. Башкача айтканда кыргызчага которсок, табигый жаратылыш деген сөздү түшүндүрөт экен. Эми биз натуралдык санды кошкондо жана көбөйткөндө дайыма натуралдык сан келип чыга тургандыгын билет экенбиз. Бирок эки натуралдык санды кемиткенде дайыма эле натуралдык сан келип чыкпайт экен. Мисалы үчүн
6-дан 2-ни кемітсек натуралдық сан шығады, мисал үшін. Ал эми 2-ден 6-ны кемітсек, бізге дайыма натуралдық сан келіп шықпайды екен. Демек, біз дағы сандарыбыздың көптігін кеңейтүүгө туура келет. Анда бізге бүтүн сандардын көптігін берген екен. Башкача айтканда бүтүн сандардын көптүгүндө эмнелер турат экен? Натуралдык сандар, 0 саны жана натуралдык сандарга карама каршы сандарыбыз бизге бүтүн сандардын көптүгүн берет экен. Натуралдык сандарга карама каршы сандар, алар бизге терс сандар экендигин билебиз силер менен. Бүтүн сандардын көптүгүн z деген тамга менен белгиледик. Z деген немецтин zal деген сөзүнүн баш тамгасы менен белгиленген, кыргызчага которгондо сан деген түшүнүктү берет экен. Демек, бүтүн сандардын көптүгүндө эмнелер турат экен? Натуралдык сандар, карама каршы сандар жана 0 саны турат экен. Мисал турат, мынакей төмөндө турган экранда турган мисалдар бүтүн сандарга мисал болуп бере алат экен. Эми бүтүн сандар, оң жана терс бөлчөк сандар бизге рационалдык сандардын көптүгүн берет экен. Бүтүн сандарыбыз, оң жана терс бөлчөк сандарыбыз бизге рационалдык сандарды берди. Рационалдык сандарды биз Q деген тамга менен белгилейт экенбиз. Француз тилинен кыргызчага которгондо катыш деген маанини түшүндүрөт экен. Бүтүн сандарыбызды кошкондо, кемиткенде, көбөйткөндө дайыма бүтүн санды алабыз. Ал эми дайыма бөлгөндө бүтүн сан чыкпайт экен. Мисал үчүн, бүтүн сандарды кошкондо, кемиткенде биз дайыма бүтүн санды алдык. Ал эми бөлгөндө болсо, эмне болуп калат экен? Мисал үчүн 6-ны 2-ге бөлсөк, жанагындай мисалды эле карайлы, 3 деген санды алдык. Ал эми 2-ни 6-га бөлсөк, биз кайра бүтүн санды алган жокпуз. Ошондуктан бизге рационалдык сандарды менен берилген сандардын көптүгүн кеңейткенге туура келиптир. Экранда турган белги биз тиешелүүлүк белгиси деп айтат экенбиз. Тиешелүүлүк белгиси, ал эми тиешелүү эмес дегенде ушул белгини биз сызып коет экенбиз. Мисал үчүн 5 саны натуралдык сандардын көптүгүнө тиешелүү деген сүйлөмдү биз кандай кылып жазсак болот экен? 5 тиешелүү n-ге натуралдык сандардын көптүгүнө тиешелүү. -51 саны бүтүн сандардын көптүгүнө тиешелүү. Демек, -51 тиешелүү z-ге. -7-ден 5 саны рационалдык сандардын көптүгүнө тиешелүү. -7-ден 5 тиешелүү Q деп жазып койдук. Тиешелүү эмес деген белги боюнча -20 тиешелүү эмес n-ге. Башкача айтканда -20 саны натуралдык сандардын көптүгүнө кирбейт. J 9-дан 2 тиешелүү эмес z-ге деп жазсак болот экен. Кыскача, Демек, биз эмнени алдык силер менен? Рационалдык сандардын көптүгү бүтүн жана бөлчөк сандарды берди. Демек, бөлчөк сандарыбыз азыр бүтүн сандарыбыз, анан бөлчөк сандарыбыздан туруп атат. Эми азыр силер менен бөлчөк сандардын үстүнөн дагы бир сыйра карап көрөлү. 2 деген саныбыз бүтүн сан. Биз ушул 2 деген санды бөлчөк түрүндө жазып алсак болот экен. Башкача айтканда 2 барабар 1-ден 2-ге, 2-ден 4-кө, 10-дон 20-га. Жана башкача айтканда биз силер менен бөлчөктөрдүн негизги касиетин окуганда үйрөнгөнбүз. Бөлчөктүн алымында, бөлүмүндө бир эле санга бөлсөк же көбөйтсөк, анда бөлчөктүн мааниси өзгөрбөйт деп. 3/3-төн 2 аралаш бөлчөк берилип атат. Буруш бөлчөк айландырабыз 3/11 деп. 3/11 11-ди биз 6-дан 22 жана 30-дан 110 деп туруп жазсак болот экен. Демек, булар бирдей маанини берген бөлчөктөр болот экен. Андан кийин -0,3 деген ондук бөлчөгүн карайлы. 10-дон -3, 20-дан -6 түрүндө бөлчөк түрүндө жазып атабыз. 100-дөн -30 деп жазып атабыз. Эми 2/10-1 деген ондук бөлчөктү дагы биз азыр бөлчөккө алып келсек, анда 10-дон 21, 20-дан 42, мынакей алымында бөлүмүндө 2-ге көбөйттүк бул жерде. Демек, 100-дөн 210. Бул бөлчөктөрдүн мааниси бирдей экен. Каалагандай мезгилдүү, чексиз же чектүү ондук бөлчөктү кадимки бөлчөк түрүндө көрсөтсөк болот экен. Бул n-ден m түрүнө алып келип көрсөтсөк болот экен. Мында m бүтүн сан, ал эми n натуралдык сан болот экен.
Рационалдык сандардын суммасы, айырмасы жана көбөйтүндүсү дагы рационалдык сан болот дейт. Төмөндөгү мисалдардан көрүп атабыз. Мисалы 3-төн 2-ден кошулган 2-ден 1. Биз 6-дан 7 деген санды алдык. Демек, суммасы рационалдык сан. 6-дан 7 деген саныбыз дагы рационалдык сандардын көптүгүнө кирет экен. 5-тен 1-ден кемитебиз 7-ден 2-ни. Айырмасы эмнени берди? Жалпы бөлүмгө келтирип туруп кемитүүнү аткарганда 35-тен -3 деген жыйынтыкты алдык. Бул дагы рационалдык сан экен. Ошондой эле көбөйтүндүсү -7-ден 3 көбөйтүлгөн 9-дан 7 деген эки рационалдык сандын көбөйтүндүсү барабар болот экен 3-төн -1ге, -3-төн 1 деп да айтсак болот. Эгерде бөлүүчү нөлдөн айырмалуу сан болсо, анда эки рационалдык сандын тээндиси дагы рационалдык сан болот. Башкача айтканда -5 деген санды 9-дан 5ке бөлсөк рационалдык санга, анда биз барабар 1-ден -9 же бунубуз барабар болот -9га. Демек тээндиси дагы рационалдык сан экендигин көрдүк бул жерден. Биз азыр силер менен 5-тен 1 деген бөлчөгүн карап көрөлү. 5-тен 1 деген бөлчөктү алсак, демек биз азыр ондук бөлчөккө айландырыш үчүн мамыча түрүндө бөлүп жатабыз. 5-тен 1 деген бөлчөгүбүз барабар болду 0,2ге. Демек рационалдык сан, Азыр 11-ден 7 деген бөлчөктү карап көрөлү. Бул берилген бөлчөктү дагы ондук бөлчөккө айландыруу максатында биз мамыча түрүндө бөлүүнү аткарабыз. Демек, карап көрсөк, азыр бөлчөктүн бөлүп жатабыз. Бөлчөктү бөлгөндө мындакей бүтүндөн кийинки, үтүрдөн кийинки цифраларыбызды карасак, 63 деген цифраларыбыз чексиз кайталана тургандыгы көрүнүп атат. Демек, 0,63 болуп, 63 деген цифрабыз мезгилдүү кайталануу болуп жатат бул жерде. Демек, бул берилген бөлчөктү биз мезгилдүү чексиз бөлчөк деп айтат экенбиз. Анткени бул жерде эмне болуп атат? 63 деген саныбыз кайталанып жатат, мезгили менен кайталанып жатат. Берилген сандын мезгили болуп 63 эсептелинет экен. Демек, 11-ден 7 деген санды биз барабар 0 бүтүн мезгилин 63 деп кашаага алып жазат экенбиз. Ал эми окуганда, мисалы үчүн 11-ден 5 дегенди барабар болду. Мезгили канчага барабар болду бул жерде? Мезгили мынакей 45 деген үтүрдөн кийинки эки цифрабыз чексиз кайталанып жатат. Демек, бул берилген бөлчөк дагы мезгилдүү ондук бөлчөккө айландырдык. 0 жана мезгили 45 деп окулат. 2,6-дан 1. 2 бүтүн эмне кандай бөлчөккө келдик бул жерде? Мынакей 6 мезгили кайталанып атат, жүздүк үлүчтө туруп атат. Ошондон баштап 6 деген сан чексиз кайталанып жатат. 2,1 жана мезгили 6. -55-тен 36 деген саныбызда дагы 54 деген саныбыздын чексиз кайталанып жатканын көрүп атабыз. Демек, муну -0,6 жана мезгили 54. Каалагандай рационалдык санды чектүү ондук бөлчөк түрүндө же мезгилдүү чексиз ондук бөлчөк түрүндө көрсөтсө болот экен. Демек, азыр биз 5 деген санды карасак, 5, демек мезгили 0 деп жазсак болот экен. 5 бүтүн жана мезгили 0. -7,2 бул барабар болот экен. Муну дагы биз мынакей эмне чектүү ондук бөлчөктү биз эмне мезгилдүү ондук бөлчөк түрүндө алып келип жазып атабыз. Бул жерде мезгилдери 0га барабар болуп турат. Эми бизде чексиз мезгилдүү ондук бөлчөктөрүбүз дагы рационалдык сандардын көптүгүнө кирет экен. Демек, бүгүн өтүлгөн темалар боюнча кайталоо жүргүзсөк, анда каалагандай рационалдык санды n-ден m бөлчөк түрүндө жазууга болот дейт. Мында m бүтүн сан, ал эми n натуралдык сан. Рационалдык сандардын суммасы, айырмасы жана көбөйтүндүсү дагы рационалдык сан болот. Эгерде бөлүүчү нөлдөн айырмалуу сан болсо, анда эки сандын тээндиси дагы рационалдык сан болот экен. Каалагандай рационалдык санды кадимки бөлчөк түрүндө гана эмес, ондук бөлчөк,
чектүү ондук бөлчөк түрүндө же мезгилдүү чексиз ондук бөлчөк түрүндө да жазса болот. Каалагандай мезгилдүү чексиз ондук бөлчөк рационалдык сан болуп эсептелинет экен. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакта берилген маалыматтар менен окуу китебиңерден таанышсаңар болот. 417-419 номерлерди өз алдыңарча аткарууну сунуштаймын. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Кезектеги телесабактан жолугушканга чейин саламатта болгула.